Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына эфирибизден дагы бир коногубуз орун алып отурган учуру бүгүн бизде баягы маданиятка өзүнүн чоң салымын кошкон элдин сүймөнчүлүгү Турган Бүбү Бообекова, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы эле. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, жакшы эле келип алдым. Сизди көптөн бери көрбөй, аябай сагынып кеттик. Акыркы жаңылыктарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз. Ооба, акыркы жаңылык болуп, эми мен Кыргыз улуттук драма театрында иштейм да, Токтогул Абдымомунов атындагы. Анан акыркы жаңылыктар болуп, быйыл өзү негизи ремонттон кийин биздин театр жакшы акыбалда болуп атат да. Анткени көрүүчүлөрдүн келиши, театрдын үзгүлтүксүз, тынымсыз, керек болсо дагы ашыкча түшүк менен иштеши, ушулар бизге аябай жагып атат. Анткени артисттер дайым иш болуп турганын жакшы көрөт да. Чыгармачыл адамдар өзүң деле ошо такай чыгармачылыктын казанында кайнаганды жакшы көрөбүз да. Ошондой акыбал болуп атат. Биринин артынан бири жаңы спектакльдер чыгып атат. Кудайга шүгүр, жакшы сапат менен чыгып атат. Анан мен дагы азыр ошол театрдын репертуарына кире турган испан элинин драматургу, белгилүү драматургу Гарсия Лорка деген адамдын Бернардо Альбанын үйү деген спектаклин коюп атабыз. Ошондо ошо Бернардонун бейнесин мага берилген. Анткени быйыл мен баягы 75 жашка толуп атам. Театр сферасында иштегениме 50 жыл толуп атат. Ошондой кош жакшы эме менен, маанай менен анан ушул спектакльди коюп, анан ошо коюп аткан режиссер жигит ошо мага арнап атат да, 75 жылдыгыма деп. Анткени Шамил Дыйканбаев деген азыркы учурдагы Кыргыз театр искусствосундагы абдан күчтүү, профессионалдуу, өтө чоң билимдүү, дүйнөлүк мааниге ээ болуп келген, Москвадан окуп жакшы жигит. Ошо жигит коюп атат. Анан бир чети ал менин өзүмдүн студентим да болуп эсептелет. Бир мезгилдерде Бюсра Бейшеналиева университетинде окуган эле, ошондо мен сабак берген элем. Анан кийин ошондон бери иштешип жүрчүбүз экөөбүз. Чыгармачылык боюнча жекече бир проекттерди жасап, анан ал проекттер менен сыртка да барып келчүбүз, Россияга, Молдавияга дегендей фестивалдарга катышып келип жүргөнбүз. Анан бир топ жыл үзгүлтүк болуп калды, токтоп калдык. Анан эми азыр кайра дагы иштешип атабыз, мага абдан жагымдуу. Анан ушуну чыгаралы деп турабыз. Мына 27, 28, 30-унда 3 күн премьера ойнолот. Эртең болсо комиссияга тапшырабыз, эң жаман коркунучтуу күн. Комиссияга тапшырабыз. Анан ал кишилер кандай чечим кабыл алса, айткан сындарын угуп, оңдоду деген оңдоп, сын менен жашайбыз да өзү театр кесипкөйлөрү. Анан акырын элге чыгып көрөлү деп турабыз. Ошол жакшы ийгиликтер бар. Бизден кийин эле удаа эле дагы театр биринин артынан бир дагы 2 жаңы спектакль чыгарышат. Жакшы. Баягы сизди көргөндө аябай иштеги жылуу сезим ойгонуп кетет да. Анткени баягы сиз элдин адамы болгондон кийин сизди көргөндө баягы апасындай көрөт да. Анан негизи ушул 75 жылына азыр 75 жашка толуп отурам деп жатасың. Анан ушул жашка жетип дагы баягы өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды улаганга кандай нерсе түрткү болуп жатат? Эми бул чыгармачылык деген өзү бир мына бир бул бир эгерде бир ушу Алла Тааладан берилген бир кичинекей чымын бар болсо, эми Алла Таалам деле баарыбызга бере бербейт да. Анан актерский кесипке келгенде деле ошо бирөөбүздө чымын болот экен, бирөөбүзгө чиркей болот экен, бирөөбүзгө ушундай ар кандай деңгээлдеги, размердеги шык берилет экен. Анан ошол кандай шык болсо дагы, размери болсо дагы ошого бирлешип калгандан кийин ал адам чыгып кете албайт да искусстводон, театр искусствосунан. Бул оору да.
Анан кийин ошо өмүрүңдү ушул боюнча келе бересиң, анан астыңа бир топ максаттарды коесуң. Анан кийин бул эл астында иштеле турган, элге тартууланып турган эл алдындагы эмгек да, муну жашыра албайсың да. Көшөк ачылгандан кийин туруп бересиң да элдин сотуна туруп бересиң. Анан ошон үчүн биздин кылган эмгегибиздин баардыгы ачыктан ачык эле элдин алаканына салынат да. Анан кийин бул нерсе ушу бир кирдиң бул оорудан айгалбайсың да. Ушул театрда сизге мындай эргүү берген, системда жашарткан ошол кайсыл нерсе болуп саналат? Баягы элдин алдына чыгып ошол баягы ичиңиздеги нерсени тартуулагандабы же баягы элдин ыраазычылыгын уккандабы? Жок, элдин ыраазычылыгын деле укпайсың, кээде элдин нааразычылыгын деле угасың, элдин сынын деле угасың. Ошол болуш керек, ошондой болуш керек. Анткени адамдар ар кыл да. Ар кыл адамдар түшүнүгү ар кандай, кабылдоосу ар кандай. Бирөө макул болот, бирөөсү макул болбойт. Бирөөсү бул актрисаны же артистти кабылдайт же кабылдабайт. Бул эркиндик да. Демократия бар да бул жердечи. Анан артисттин өзүн алып жүрүп келаткан нерсе бул өзүндөгү болгон ошо кесипке болгон арзуу, сүйүү. Анан кийин бир жакшынакай бир максаттарды коебуз да. Чыгармачыл адам болгондон кийин жакшынакай максаттарды коесуң. Анан кийин ошол өзүңдүн көңүлүңдөгү сүйгөн кесибиңдин акырына чыккың келет. Анан бул кесип өзү да азгырмалуу да. Азгырмалуу. Анан мына бизден окууну бүтүп алып эле анан артист болбой эле эки жака кетип калган балдар, кыздарыбыз бар. Бирок айланып келип бүт баары кайсы бир жылдарда айланып келип театрдын босогосунда туруп калышат да. Эмне мен кете албайт экенмин. Мен баары бир тияктан да иштедим, буякта акчаны деле таптым. Бирок жүрөгүмдө, көңүлүмдө, жан дүйнөмдө бир точка, бир чымын ызылдап туруп алды дейт да. Анан ошого кайра келип атабыз. Кайра эле келип атышат да. Бул бир эме экен да, бул бир кесел. Бул кесел экен, бул наркотик сыяктанган бир бала экен да, ошо кете албайсың да ошочу. Айланып бул эми бирок рахаттуу, аябагандай баалуу кесел да. Анан ошондо эми иштеп жүргөндө ар кандай ролдорду аласың, ар кандай образдар жаратасың. Ошолордун баягы жан дүйнөлөрүндөгү баягы духовный байлыктары, көз караштары, алардын жан дүйнөсүндөгү байлыктар биздин жан дүйнөбүзгө келип кошумчалайт да. Анан берет, тамак берет. Ошону менен тамактанып жүрүп отуруп, анан кийин жана кете албай ошол оору менен ооруп калган ошон болуп. Бул рахат да. Начар чыгып калса деле, ушундай сынга кабылсаң деле, бирок баары бир ошонун өзүндө бир рахат жатат да, бир өзүңдөн башка бир адамды жаратуу. Өзүңдөн кайра дагы бир башка адамдарды жаратуу, бул түйшүгү да мол, бирок ошондон кандайдыр бир эч качан эч нерседен албаган бир рахат табасың да. Анан ошолор бизди тамактандырып отуруп, жана картай албай калган, мындай бир жок болуп чөгүп кетпеген бир улам биз да тарбияланып турабыз да. Бизди ошол алган образдар бизди да тарбиялап, көзүбүздү ачып, тамактандырып жүрүп отурат да. Анан ошон үчүн биз мындай өксүп эле ойго куймага 70 жыл болду, ойго куймага 75 болду деп отуруп берип калбайбыз да, ушундайчы. Дагы эле ынтыгып эле ушул эмгекке, түйшүккө, дагы эле түйшүккө түртүлө берет да. Анан албетте муну кошпой койго болбойт. Албетте элдин кабылдоосу, элдин мындай бир жакшынакай бир энергетикасы, сүймөнчүлүгү андан бетер дагы ушу жашагыңды келтирип, иштегиңди келтирип, ушундай бир эме берет да, бир керемет сезимдерди берет. Элге да рахмат да, ушу эл болбосо биз каякта. Анан мен бергим келип турган суроо баягы кинодо жараткан ролуңуз жана театрда жараткан ролуңуз сиздин жашооңуз менен кандай бир айкалышы барбы? Өзүңүз каалаган ролду ойнойсузбу жана жашоодо негизи кандайсыз өзүңүз? Ооба да, биздин театр искусствосунда айтылат да. Любой мындай кандай гана роль болбосун, кичинекейби, чоңбу, кичинекей артист жок деп айтылат да. Даже эме бир выход менен чыккан жерде дагы ошону кимсиң, эмнеге чыктың, кандай адам бул, эмнеси ушуну талкыбайт этип туруп, анан өмүр баян түзүп туруп анан чыгыш керек дагы. Чыгып атканда ал образды
талкыбайт эткен менен ошол киши менмин деп жашаш керек да. Ошо жана кинодо болобу, спектакльде болобу, ошо бүт билип алгандан кийин өмүр баян түзүм этип алган эми ушул өмүр баянда менмин. Ушул менин башымдан өткөн. Ушул тагдыр менин башымдан өтүп атат. Кичинекей клиптерде болобу, реклама болсо дагы ушул азыр ушул учурда ушул адам менмин. Мен ушул адам болсом кантет элем? Кандай кайгырат элем, кандай сүйүнөт элем деген нерсени такай унутпаш керек да. Ошондо өзүңдү кошсоң, анан ишенимдүү болот да. А өзүңдү кошпой койсоң, ойноп кетүү, туура берүү, халтура болуп, анан кийин сырткы эффект болуп калат дагы. Анан көрүүчүлөр да ушуну кармап алат, билип алат экен да. Анан эл ойноп атат, бирөөнү туурап атат деп. А менин тагдырым, менин немем десең, ошого кирип кетесиң дагы, ошол адамдын ишенимдүүрөөк жаратасың да. Орусча айтканда доказать эте билесиң. Жакшы, өтө сонун. Баягы ушул 75 жашка чыгып, анан жаштыгыңызды кылчайга карап жашооңузда бир өкүнүч жокпу? Баягы ушул кыялыма, ушул бир тилегиме жетпей калдым деп. Өкүнүч бар. Мен ойлойм, өкүнүчү жок адам бул жакшы адам деле болбойт да. Артына мындай карап, көз чаптырып, анан баарын жасай албайбыз да. Биз каалаган нерсенин баарын жасай албайбыз. Баарына жете албай да калабыз. Адамдын өмүрү ушунча кыска экен, жете албай калат экен да. Эми аягына чыгып баратканда ушу эми жетейин деп барганда аягына чыгып кетет экенсиң да. Болот, чыгармачылык жактан өкүнүчтөр болот. Жашоодо деле, жеке тагдырда деле өкүнүчтөр болот, болбой койбойт. Анан бирок ошону менен отуруп албаш керек да. Ошого өкүнүп отуруп албаш керек да. Аракет кыла бериш керек, андан ары карайчы. Эми өкүнчү менин чыгармачылык тагдырымда мен өзү бою кичинекей актрисам да. Ага карабай мен актрисалыкка баратканда ушундай керилген героиналарды ойнойн деп барганда. Ал жаштык экен да, жаштык, куштук, ушу кесипти көрүп алып, кинолордон көрүп, китептерден окуп алып, анан ушуну ойнойм деп барат экенсиң да, өзүңдүн сырткы сантиметриңди түшүнбөйт экенсиң. Анан искусствого киргенде, агылып киргенде, анан баягы нерсе билинип, өзүң да билип каласың да. Анан өзүң да байкап калат экенсиң, анан тилектериң орундалбай калат да, эңсеген ролдорду ойной албай каласың да. Анан кийин өзүңө эмеңе сырткы парасаттарыңа, анмунга тиешелүү ролдор беришет да. Режиссерлор деген аябай, булар прокурорлор да. Режиссерлор биздин тагдырыбызда прокурорлор. Ушундай карап туруп, жок, болбойсуң, сага болбойт да. Ачык эле диагноз коюп эле эметип коет. Анан кийин ошондойдо, анан кийин ойлонуп турган. Кап атаңды көр. Кичине күзгүнү каранып алып анан келсем болмок экен, ушул кесипке. Анан кыялдансам болмок экен, тигил ролду, бул ролду дейсиң да. Анан бирок баары бир ушул кесип жакшы көрүп ушуга келгенден кийин, ошо эми жашоодо бүт адамдар героин эмес да. Туурабы? Жашоо өзү ошондойдон турбайт да. Аларды героина кылып аткан, андан ылдый жактагы да толгонто коюм керемет адамдар бар да. Ошол керемет адамдардын ролдору меники да. Ошон үчүн мен сыймыктануу менен эле иштейм дагы иштейм деп өзүмө эме коем да. Өзүңүз жаккан роль деп калдыңыз. Анан ошол өзүңүзгө жаккан ролду аткара алдыңызбы? Баягы эл алдына тартуулап, дагы да ошол кыялыңыз жүрөктүн түпкүрүндө турабы? Эми мен жашым 75ке келип калды. Анан буга чейин болуп келген кыялдар, эңсөөлөр, анан кийин аткарылбай калган нерселерди таразалап турган чагыбызда азыр. Биз Аллага рахмат, ушунча дагы жашка жеткирип, ушул дагы ушу эмгектенип, ушу эл катарында жүрүп атканга дагы аябагандай ыраазычылык билдиресиң. Анан кийин аткарылган иштер да болду, образдар да болду, өзүм сыйлаган, жакшы көргөн, аткарылбай калгандар да болду. Эми жашоо ошондой экен да. Ак менен кара
такай жүрөт экен, жаман менен жакшы такай жүрөт экен. Ошондой эле болду, болбоду дегенде такай жүрөт экен. Ошонусу менен баарына каниет кылып, ыраазы болуп, меники болбосо менден кийинкилердики болот да деп, анан ошо мугалимдик, окутуучулук жакка дагы кирген элем. 27 жыл болуп калды. Бир жакшы таланттуу балдар, кыздар тарбияланып, ошолорду көргөндө ушунча кубанам да. Ошол мен ойнобой калгандарды ойноп атканын көргөндө, мына кыздарым бар, театрлардын баарында бар. Ошолорду өзүм ойногондой болуп жыргап калам да. Ушундай бактылуу болуп калам да. Анан ушунча сүйүнөм ошо кыздарымачы. Чыгам бир кыздарым бар. Шунчалык адамды кубандырган, мына жаштар театрында бар, кыргыз драмада бар, областтык театрларда бар, Куудулдар театрында бар. Эми ошо Куудулдар театрын куттуктай кетким келип атат. Үйлүү болгонуна, театрлуу болгонуна. Ушуга жаман кейит элек да бизчи. Үй жок артист, үй жок коллектив бул бир жетим да. Жетим. Ушунча жыл ушул суроону чече албай келишти эле. Азыр чечилип, анан ушу мен кыздарым ушу үйлүү болуп, эми жакшынакай ролдорду ойношуп, өзүмдүн театрынан дагы эми жаркырап, дүңгүрөп чыгат деп эле өзүмчө ушу кубанып, ушуларды куттуктагым келип атат ушу. Азыр ошо чыгармачылык жолдо өзүнүн баягы талантын элге тартуулап келе жаткан жаштарга өзүңүздүн демек билимиңизди дагы берет экенсиз да? Ооба, окутуучулук менен Бюсара Бейшенали университетинде анан театральный окуу жай бар, театр ичинде. Ошол жактарга сабак берип келем. Менин сабагым өзү ошо артисттерге эң керектүү сахна тили жана көркөм окуу, актерлук, шеберчиликтин бүт керектүү багыттарын үйрөтө турган, ача турган, үндөрүн баарын кое турган сабак болуп эсептелет. Анан кийин бул чоң жоопкерчилик. Жоопкерчилик. Майда сабакта, майдадан турат, ар бир балага мындай аябай көңүл коюп, алардын кемчиликтерин жойгонго, анан аларды ачканга жардам бере турган сабакта, мындай энелик маанидеги сабакта бул өзү негизи. Эгер Турганбүбү Бообекова ушул чыгармачылык жолду, ушул кесипти аркалабаса, башка бир кайсы кесиптин ээси болмок? Мен өзү башка кесиптен кеткем. Мединституттан кеткем. Жакшы. Ошо анда медик болмокмун. Анан кийин ойлойм, азыр балдарым айтып калат, сиз медик эле болгонуңуз да болмок, алдыгы койтойгон боюңуз менен деп калышат. Жакшы медик чыкыңар. Мама, сиз мен өзүм эрекмин да, мындай Кудай ыргандай бир мындай честный бир Кудай ыргандай мындай катуураак эле талапкер эле адаммын да. Анан толук чыгат элесизден деп калышат да. Анан кийин мен айтам, бияктан деле кичине толук чыгып атпайбы деп коем десем, анан да бирок тияк пайдалуураак болмок деп калышат. Ошо ал кесип болбой калды. Анан мен курсташтарым баары ошондой окуу жайлардан чогулганбыз. Москвага кетип атканда 72-жылы 24 бала алынганда баары ошо бирден окуу жайдан кетишкен. Университеттен, селхоздон, Жемпеттен, Күреңкейден бүт ошондойдон кеткенбиз да. Мен меттен баары тең негизги бир баягы набор жок болуп калгандыктан, биз 11 класс мектепти бүткөндө набор эч жака театральныйга жок болуп калгандыктан эми үзгүлтүккө учуратмак беле. Анан арга жерге тапшырып кетишкен да. Анан кайра кийинки жылы набор боло калганда баарыбыз жүзөдөй болуп чогула калып, анан тапшырып анан өткөндөрүбүз өтүп, өтпөгөндөрүбүз анан эми ошо жогоруда айтып кетпедимби, сизди көргөндө аябай жылуу бир сезим пайда болот депчи. Анан балким ошо медицина тармагында кетсеңиз, сизди көрбөй баягы элге кандай десем, азыркы учурда апаларга, энелерге бир үлгү катары, жакшы бир инсан катары турасыз. Анан ушул кесиптин ээси болгонуңуз балким элге көбүрөөк пайдасы тийгизди деп ойлойм мен. Ооба, мүмкүн бардыр, кандайдыр бир таасири бардыр. Анан ошол азыр ушу мынабеки спектакль аябагандай бир керемет спектакль да бул. Ошо эне менен ошо 5 кызы болот. Ошол кыздардын бул жерде эң башкысы гендерный суроо бар да. Анан гендерный суроодон дагы мына коюп аткан режиссер жигит
ушуну Кыргыз драма театрга мен ушуну койгум келип атат. Эмне үчүн дегенде, биздин Кыргыз драма театрына алынган жаш актрисалар бар да. Алар жылдап роль жок кала берип атат да. Анан срок менен алынат. Анан суроо келгенде эмне иш кылды, кылган иши деле жок деп, анан балалардын алардын тагдырына ушундай реплика тийип, зыян тийип калышы мүмкүн. Анан ушу жакшынакай кыздар бар, жап-жаш актрисалар деп, мен ошолор үчүн деп, ушу 5 кыз бар, 10 актрисага азыр жаңы баштап аткан, чыйыр баштап аткан 10 актрисага ушуну 2 состав кылып берди да. Азыр эми ошол 10 менен тең иштеп атат да. Анан мен ошол жерде могу энесимин, жана Альба. Башкы роль сизде турбайбы? Ооба, башкы роль болуп, ошол мына кыздар болуп, мындай алганда ургачылар командасыбыз да. Бул жерде жалаң эркек жок. Бул азыркы учурда аябай актуалдуу теманы козгоп, анан ошонун үстүндө өзүңүздөрдүн бир чыгармаңыздары тартылгандан турбайсыздарбы? Аябай мындай темасы аябай актуальный да. Кыз бүгүнкү күндө кыздардын тагдыры, жана төрөп кетип аткан кыздар, алданып калып аткан кыздар, мына канча кыздарыбыз алак ачылып, эме өлтүрүлүп калган моменттер болуп атат. Балдар ыргытылып атат, иттер сүйрөп калып атат. Ошолордун баары бар ошол жердечи. Анан ушуга каршы аял эне аябай катуу кармап коет да. Табиятка каршы чыгып коет да. Кыздардын барына тиги мындайча айтканда зынданга салган сыяктуу, алардын сезимдери менен эсептешпей ушундай кылып буруп салгандыктан аягында кыздары катары менен кыздары өлүмгө дуушар болуп калат да. Ушундай бир бүгүн деле ошондой болуп атпайбы? Бүгүн деле канча биз жакшынакай жашап аткан менен биз көрбөгөн, биз барбаган жерлерде канча аялдардын тагдырлары өлүмү да болуп атат, тагдырлары талкаланып атат. Ошондойго арналган жакшынакай спектакльда. Анан кийин мен ошол жакта эненин ролун аткарам, анан кийин тиги өзү узун бойлуулар аткара турган роль өзүчү. Героинаны ойноп жүргөн актрисалар аткара турган роль. Анын режиссер бала жок, кичинекей геройлор деле болгон, кичинекей героиналар деле болгон деп бергенден кийин анан эми аракет кылып атам эми. Бул ушул спектаклдин мындай максаты кандай? Эл алдына кайсыл бир баалуулукту ушу жүрөгүнө жеткиргиңиздер келип турат? Ооба, бул спектаклдин көтөргөн жүгү чоң. Аябай чоң. Бул адам баласынын тагдыры биринчи орундагы нерсе да. Айрыкча ургаачылардын тагдыры кылымдап аябай чатак болуп келген да. Салт санаа деген болуп келген, аябай кандай кысым болуп келген. Анан кийинки убактарда заман оңолуп эркиндик келип, ушунчалык неме гендерлик эме суроо дагы эле бизде кичине өксүк да, өксүгүрөөк. Анан ушул темалар боюнча кичине аялдардын темасына катуураак көңүл буруп, катуураак кол салган жагы бар. Мен ойлойм, пайдасы тет болуш керек деп. Бир топ энелер ойлонушу керек болуп калат. Ата-энелер, негизи энелерге көп басым болот да. Кыз балдардын тарбиясы, кыз балдардын калыптанышы бул эненин мойнундагы парз да. Энеден болот көп. Аталарга уул балдар кетет. Анан кыздыкы түздөн түз эне. Энеден болуш керек да. Кандай адам тарбиялап чыгарыш керек, абийири, ыйманы, тагдырына эне өтө чоң маани бериш керек да. Анан ошол суроолор дагы пайдалуу деп эле ойлойм эми. Анан кыздар дагы ойлоно турган нерселер бар. Кыздарга буга каршы чыга турган нерселер бар. Бул туура эмес. Мен кетем, кааласам Америкага кетем, кааласам Кытайга кетем, билгенимдей жашайм дегендер бар, толтура. Эми бул талаш суроо да, бул талаш суроо. Азыркы учурда, азыркы кинолордагы ошол тармакта тартылып атпайбы? Баягы ичиндеги каалоосу, ичиндеги максаты баягы 4 балдын ичинде калып атат, баягы ой тилектерине жетпей калып атат деген нерсени чагылдыра турган чыгармабы ошондо мен түшүнгөндө? Кинолор акыркы убактарда бул кино тармагы, театр тармагы бар тең, бул заман өзгөргөндө такыр эле сазга батып калган да, карабыз калып калган. Анан ушуну азыр мына жаштар, ушунча жаштарга рахмат айткым келет да. Канча кыйналышса дагы акча тыйындары жок. Тим эле тырпырап ушу аракет кылышып, азыркы күндө кыргыз киносун кадимкидей
эме ордуна коюп коюшту да балдар. Өдө көтөрүп коюп коюшту балдарчы. Анан кийин албетте ар кандай болот да. Ал жерде көп эмелер бар да, мындай чечиле турган маселелер аябай көп. Ошолордон мамлекет жагынан такыр жардам болбой атат да жаштарга. Колдоо жок. Таптакыр эле жок деп айтсам деле болот. Кээ бир элдир колдоолор бола калса, аны баягы эле абройлуу режиссерлор ошол кишилерге беришет. Жаштар өзүлөрү таап, өзүлөрү тырмалаңдап, өзүлөрү эметет. Анан артисттерди да чакырышат. Чакырганда артисттердин дагы арасында ошол алар берип аткан тыйын тыпырга макул болгону бар, макул болбогону бар, аяк жагынан кыйналышат, издешет. Анан кийин ушундай бир ошого карабай азыр кинодо абдан чоң жылыш бар да, чоң өсүш бар. Мунун баардыгына ошо жаштарга рахмат айтыш керек. Жаштарга бүгүнкү күнгө силерге рахмат айтыш керек да. Барына туруштук берип, ушу аракет кылып, ушунун үстүндө түшүктөнүп атасыңар да. Кыргыз киносу кайра кадимкидей мына фестивалдарга барып келип атат, жакшынакай ийгиликтерди алып келип атат. Демек, кайра башынан жанданды да. А кино элге керек да. Элге аябай керек кино. Баары эле театрга келе бербейт. Театрга азыр келбейт, көп эле келбейт. Андан көрө концерттерге барышат. Анткени бир учурда ошондой болуп театрды түшүрүп жоготуп алганбыз да биз. Элдин колунан чыгарып ийгенбиз. Ошон үчүн анан кайра элдин колуна алып келиш үчүн да бир неке тепкичтер керек болуп, азыр ошол тепкичтердин үстүндө баратабыз. А кино эмнеси жакшы экен? Мындай жарыялаганга, алып чыкканга ылайыктуу экен да элге. Тез жетет, тез көрүнөт. Массага кетет да, алып чыкканда эле. Анан ошонун тарбиялык жактары, жашоонун ар кандай көрүнүштөрү, ушулору элге күчтүүрөөк баяндалат да. Анан ал эмес кичинекей рекламаларга барып калабыз, клиптерге барып калганыбызда деле ошол жерлерде тагдырлар бар да. Чакан болсо дагы, канча бир минуттук болсо дагы ошол жерде тагдырлар бар. Ошону балдар жасап атат. Мен аябагандай ыраазы болом. Албетте биз окутуп атабыз деп, бизден окуп чыгып аткан балдар деп эле мактаганга болбойт, анткени Манас университетинен бүтүп атышат, башка окуу жайлардан бүтүп атышат. Бирок негизи өзү азыркы жаштар мындай кандай десем, аракетчил, анан мындай деңгээлдери жогорураак да, мурунку учурдагы муундардан жогорураак да. Анан буттарына турганда мен ойлойм, Кыргызстанды дүңгүрөткөн эле кино фильмдер жаралат деп ишенем да. Ушундайчы. Жакшы. Негизи баягы аялдардын укуктары тебеленип жатат. Анан баягы өзүнүн каалоолорун, баягы тилектерин кулпулап, анан баягы баш ийип, анан өзүнүн баягы максаттарына жетпей калып атат деген темада болуп атат да. Анан негизи эле ошо сиздин убагыңызга келсек, баягы ошол убакта сиздин убагыңызда кандай эле аялдардын укуктары кандай эле? Анан азыркы учурда кандай болуп өзгөрүп атат? Биздин убагыбызда биз баягы улуу поколениябыз да, улуу муун. Бизди тарбиялаган, бизди жараткан, бизди тарбиялап жолго салган муун өзү чындыгында кыргыз элинин дагы улуу муундары болгон да. Биз ошол кишилерден жаралып, анан ошол кишилердин колунда ийиленип, ошол кишилерден тарбияланып өстүк да. Анан кийин ал убактарда кандай десем, өзүбүздүн улуттук салт санаабыз, улуттук маданиятыбыз, өзүбүздүн улуттук мүнөзүбүз аябагандай өз ордунда эле да мурда. Анан аткарылат эле. Биз деле аябай ата-энелерди аябай угат элек. Мугалимдерди ата-энебизден да бийик сезчүбүз. Алардын айтканы биз үчүн тим эле кайталангыс бир керемет аткарыш керек. Окуйт элек, оку дедиби, окуйт элек. Барлар колхоз иштей элеби, иштейт элек. Ушундай аткаргычы элек да. Анан кийин барып бул заманга жараша болот экен. Коомдун өзгөрүшүнө, коомдун түсүнө, ошонун талабына жараша болуп кетет экен да. Анан айтып калабыз го азыр жаштар мындай, андай депчи. Мен ойлойм, азыркы жаштар өзүнүн коомуна жараша жашап кетип баратат.
Анан булардын тарбияланышы, булардын жаралышы дагы өзүнүн ата энесинин кийинки да, булардын кийинки биздин балдарыбыздын балдарысыңар да. Ошол улам жылыш болот атпайбы? 19-чы кылым, анан 20-чы кылым, анан 21-чы кылым болуп, ошого жараша ар бир коомдун өзүнүн талабы болот экен. Өзүнүн бир эрежелери болот экен. Анан ошого адам баласы баш ийет экен да. Баш ийип, ошол коомдун адамы болуп, ошол коомдогу бере турган мүнөздү, бере турган деңгээлди берип жашап калат экен. Анан азыркы балдар, жаштар бизге салыштырмалуу. Мындай да. Азыркы жаштарда ыйман жок деп калабыз го. Анан ыйман жок ал жаштарда эмес да. Жаштарда эмес, ошол учурда коомдун талабына жараша болуп калат да, мүнөзүнө жараша болуп калат. Кандай коом азыр? Коом эмнени кайсы суроолорду көп коюп, каяк багытты талап кылып атат ошо азыркы жаштардан, карысынан деле. Ошого жараша анан адамдар өзгөрөт экен да, аракет кылат экен да. Анан бирок жаштар азыр күчтүү. Күчтүү. Бир канча биздин убакка караганда бир канча эсе күчтүү, түшүнүктүү. Мына эмеңер эле эмне бу интернет деген эме. Ооба. Азыркы жаштарга мындай бир аябагандай бир бетке күнөө коюуга мен ойлойм мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Заманы менен кетип атат. Коому менен кетип атат, учур менен кетип атат. Азыр учур бүт дүйнөлөштүрүлгөн учурда. Анан биз болсо дүйнөлөштүрбөгөн эле өзүбүздүн эле чакан эле өлкөбүздүн чакан эле улуттук талабыбыздын эмеси менен чоңойгонбуз да. Ошого жооп берчүбүз. Азыр силер дүйнөлүккө жооп берип атпайсыңарбы? Анан дүйнөлүккө чыккандан кийин анан бул башка нерсе да. Анан кийин эле отур десе отуруп эле анан антпе мындай уят деген болбойт да азыр. Анан силер дүйнөлүк адамдарга айланып атасыңар да. Дүйнөлүк деңгээлдеги адамдарга айланып атасыңар. Бул деген кубана турган нерсе. Калбаш керек. Эмне үчүн калып калыш керек кыргыздар? Биз өзүбүзчө эле өзүбүзчө отура берсек, элестетсең өзүбүзчө отура берсек, ошогубузду убактыбыз дагы аяктап калды. Сизге келип бергениңизге чоң рахмат. Баягы ушул спектаклиңизди ийгиликтүү аткарып алыңыз. Эл алдына баягы пайдасы тийген, баалуулукту тартуулаган спектакль болсун. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Турганбүбү Бообекова, Кыргыз Республикасынын эл артисти болду. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында 2013-жылдын 27-28-30 майында саат 18:30 мына ушул спектакльди барып көрсөңүздөр болот.